25 bölüm. Теңир Мусага мындай деди: Ысрайыл уулдарына айт, алар мага курмандыктарын алып келишсин. Ар бир адамдын чын жүрөктөн берген курмандыгын мага алып келгиле. Силер алардан ала турган тартуулар булар: алтын, күмүш жана жез, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл түстөгү жүндөр, зыгыр буласы, эчкинин жүнү, кызылга боелгон кой териси, сайгак терилери, алтыгана жыгачы, чырактан үчүн зайтун майы, майлоочу май үчүн, түтөтүү үчүн жипар жыттуу заттар, ыйык кызмат кылуучунун чапанына, төш чөнтөгүнө тагылчу оникс ташы жана башка асыл таштар. Мага арнап ыйык жай курушсун, мен алардын арасында жашайм. Чатырды, анын бардык идиштерин мен сага көрсөтүп жаткан үлгү боюнча жасагыла. Алтыгана жыгачынан таш лооктор салынчу сандык жасагыла. Анын узундугу 2,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1,5 чыканак болсун. Анын ичи тышын таза алтын менен капта, үстүн алтын таажы менен жээкте. Ал сандык үчүн алтындан 4 шакекче коюп, аларды ылдыйкы 4 бурчуна бекит. 2 шакекти бир жагына, 2 шакекти экинчи жагына бекит. Алтыгана жыгачынан 2 шыргый жасап, аларды алтын менен капта. Ал шыргыйларды шакекчилерге киргизип кой. Алардын жардамы менен сандыкты көтөрүп жүрүү үчүн алар сандыктын 2 жагында болсун. Сандыктын шакекчилеринде шыргыйлар киргизилип турсун жана андан чыгарылбасын. Мен сага берген мыйзам жазылган таш лоокторду сандыкка салып кой.